Арбаңыздар ардактуу эл журт, кече токтогон жерден Манас баянын улантайын. Ошентип кече тетигил Анжияндын боюндагы тетиги Кытайдын Анжиянга койгон дагы бир ханы Алоокенин карамагына баш ийген илгерки аты Араник, азыркы аты Наманген деген калаанын бери жагында, Баянды деген жердин ары жагында ортолукта чоң согуш болду. Бул согушта Манастын колу тетигил Анжиянда жаткан Алооке камдап жөнөткөн улуу кол менен кана байран кыйсыпыр түшүп катуу кагылышты. Мына ошол кагылышта Алоокенин кол башчысы Кеселик кайтыш болду. Ал эми тетигил Араниктин болбосо Намангендин ошондогу башчысы Ашарсуу жаракат алды. Ашарсуу эми түбү өзү ата тарабы Маңгул экен. Ал эми тай жагы ушул Кытай болот экен да, жана Ташкентти башкарган Панус буга таята болуп кетет экен. Мына ошол Ашарсуу жарадар болгондон кийин, тетик Кеселик өлгөндөн кийин, ал жердин колу анан кийин кыйсыпыр түшүп, баягы башкарган бирөө жок, болбосо буяка бас же тияка бас деп буларга буйрук берген эли жок, башчысы жок. Муну ушинтип анан качканы качып Алоокеге кетти дейт. Баягы Алоокеден келгени, башка жактан келгени башка жакка кетти дейт. Ошентип баягы качып бозуп сиңип ар жакты көздөй жок болушту. Бери жакта кыргыз жаткан колун кайра чогултуп, жарадарларын чогултуп, кайра эртеси күнү булар эми акыл калчап келет го. Эртеси күнү дагы бир кырылышып, дагы бир булар менен басташып, кана байран түшөбүз го деп кам көрүп жатса, тетигил Араниктеги Ашарсуу мындай акыл ойлонуп жатат. Эми кыргыздын колу муну ушинтип камданып жата берсин, биз жана Ашарсууга тигил Араник шаарына баралы. Ашарсуу эми дарыгерин чакырып, өзү катуу жарадар алгандан кийин согушту мындай байкап көрсө, тетигил Алоокеден келгени Алооке көздөй качты дейт. Анын үстүнө бул жактан Чуудан качкан, наркы жактан Ташкенттен качкан кол дагы ушул Ашарсуунун колуна барып кошулду эле. Алар дагы жүрөгү түшүп, жүрөгүнүн үшүн алып койгон экен мурдагы согушта. Бул жерде да жеңилип андан кийин бир ордунда тура албай, булар дагы качып, ар кайсы жакты көздөй сиңип, колу аз эле кишиден туруп калды дейт да. Мына ошону билгенден кийин Ашарсуу анан жалпы ошол жанындагы кеңешчилерин, ошол жердеги аксакал, көксакал элин чогултуп анан сүйлөп турат дейт. Эми биз бул кыргызга теңелип, кайра эртең согуша турган болсок, бөөдө өлүм болобуз. Андан көрө мындай акыл калчайлы. Булар тетиги Кытай баары бир бизге алыс. Бул кыргыз, бул алаштын балдары, кыргызы да, казагы да бизге жакын булар. Не деген менен тектешпиз, не деген менен илгери аталарыбыз бир тууган болгон. Эми алдына барсак, төшүбүздөн түртүп ийбейттир. Жакшы сөздү табалы, белек бекчек камдайлы, тартуубузду алып алып, анан Манастын алдына барып, айтчу сөздү ошол жерде айталы деп, аксакал көксакалдын баарын баш кылып, Секилик деген аксакалды баштатты дейт. 100 төөгө күмүш, алтын, зар артып, ар кандай кооз, байлык артып алып, баягы 100 төөнү жетелетип, 800дей киши болуп, эртеси таң кылайып атканда Манастын колуна жакындап барып калды дейт. Баягы кыргыз азыр дагы кечегинче кол келет. Эми Кеселик баатыр өлдү, бирок бул эми баары бир Алоокенин колу эмеспи. Кеселиктин ордуна кайра бир жаңы колду баштаган баатыр чыгар дагы, анан кечегиден да үлкөн бир колду эшитип келер. Бүгүн дагы бир катуу кыргын болор, катуу кырылышарбыз булар менен деп, атын оңдоп, токунуп, найзасын жоо жарагын камданып, согуш болот деп тизилип атышкан.
алыстан жанагы карайган 800 киши жанагынча төө, жанагынча элди көргөндөн кийин булар туруп калышты күтүп. Анан караса, колго жакын келип Башар суу сылтый басып дейт, атынан түшүп, анан келип сурады. Манастын туусу кайсы жерде? Манас кайсы жерде турат десе, баягы колдун арасында калмакча билгендер Ашар сууга айтышты дейт, калмагынча балдырап, кытайынча калдырап деп коет мындайды. Ошол айтты дейт, Манастын туусу тетигил жерге барсаң, ошол Манаска жетесиң деп. Ошентип Ашар суу Манастын аскерлеринен Манастын турган жерин сурап алып, анан Манастын баягы туусунун түбүн көздөй, баягы 100 төөгө артып келген тартуусун алып, Секилик деген аксакалга баштатып, өзү элдин арасында сылтый басып баратты дейт. Мына ошол чубап өтүп бараткан элдин арасында бир ажайып жандарды аскерлер көрүп аябай таң калды, аябай тамшанды дейт. Мына ошону мен сиздерге эпостон оonu менен окуп бергенге аракет кылайын, акын аталарыбыздын оонуна салып. Секилек баштап карысы 80 экен илимдүү 800 киши барышты. Жүк арткан төөнүн артынан жүзүн көргөн адамдар өз боюн өзү тартынган. Дастандын сөзү кыскарды, турна боюн тасма бел 41 сулуу кыз барды. Жыты жыпары бураган, бул эмне кыздар деп жыйылган кыргыз сураган. Бири-бирине жөлөнгөн, билериги зумурут, карк алтынга бөлөнгөн. Көргөн жан көзүн салгандай, ашкере бетин көргөндөр, ашыктыктын зарпынан, ал кыздардын артынан армандан өлүп калгандай. Мингендери тобуурчак, жал куйругу бир кучак, абайы үртүк ат жабдык, кызылыгын кап ат жалдык. Кызды көрүп таңданып, кыргыз казак кара журт карап турду жарданып. Кыздардын минген атына дилдеден жүгөн каттырган, тогун тубар тоо кежим аземдетип жаптырган, жал куйругу төгүлгөн, жаадай шаңы көрүнгөн, аттарды минип кампыйып, айдай бети жаркырап, алиги кыздар зыңкыйып, ат бооруму жарашып, кынап белин байлашып, кыйгачынан карашып, кыргыз казак өлгүдөй мен алам деп талашып дейт да. Мына ушундай кереметтүү сулуу кыздар дагы Манаска тартуу болуп келди дейт. Анан баягы тартуусун алып барып Манастын алдына жүгүнүп, Ашар суу мындай деп турат. Эми Кытай алыс, сиз жакын Манас. Мынакей баягы курумду мойнума салып өзүм келдим астыңа. Мынауынча аксакалым менен, мынауынча көк сакал, мынауынча эли журтум менен келдим. Мынау тартуу сеники, мынау кыздар сага тартуу. Бизден азайып көп күнөө кетсе кечир Манас. Кече Ташкентте менин панус таятамды сен чааптырсың. Тетигил жактан Алууке мага абыдан көп кол жөнөтүп, ошол таятаңдын өчүн ал деди. Бул шыкакка мен көндүм. Анан таятамдын өчүн алмака, ушул жерди корумака сени менен алышып көрдүм, сени менен чабышып көрдүм. Бирок каруум келбеди, күчүм жетпеди сага. Эми жеңилип турубуз. Кытай бизге алысыраак, сен бизге жакынсың. Атабыз бир, тегибиз бир. Маңгул менен калмак барыбыз биз түрк балдары болобуз. Ошондуктан Манас, элимди кырба, жандалба, малдал деп мына ушинтип Манастын алдына келип нарктуу сөзүн сүйлөп минткенде Манас бул сөзгө муюп, анан Ашар сууга айтып турду дейт. Ооба, силер бизге туугансыңар, силер бизге тектешсиңер. Бирок силер азыр Кытайды ыктап, Кытайды жакын көрүп, мынау Алуукеге аркы жакта бак бурчунда жаткан, каканчында жаткан эсен канга эл болуп, букара болуп кеттиңер. Биз эми ушул Наамандын баарын бошотобуз. Нааман эле эмес, керек болсо биз каканды чабабыз деп мына ушинтип баягы Ашар сууга айтып, анан бирок Ашар суунун жанагы айткан сөзүн эп көрүп, Ашар суу Манастын алдына баягы тартуусунун баарын алып барып берип, аксакал көк сакалдары менен барып жүгүнүшүп, бүгүлүшүп Манастан ырайым сураганда, Манас аларды кечирип Ашар сууга тон жаап, андан кийин Ашар суу
жанагы ээрчите келген 41 сулууну дагы ошол Манаска тартуулады дейт. Ошондо Манас тетигил Ташкенттен кошулган Көкөтөй абабызды чакырды дейт. Мына Көкөтөй аба, сиз ушул кыздын ичинен көңүлүңө туура келгенин, көңүлүңө жакканын танда деп. Ошондо 41 сулуунун эң арасында кыйыны дейт, эң мыктысы дейт, Гүлайым деген кыз экен дейт да. Мына ошол Гүлайым кызды Көкөтөйгө тартуулаганда Көкөтөй мен эми ушул кызды эртең тартып алды деген атка калбайын. Бул эл менен биз эртең бир журт болобуз, бир өлкө болобуз, кошуна болобуз. Булар бизге букара болот. Анан өзүнүн букарасынын бир кызын тартып алды деген жаман атты болбойн деп, анын ордуна мал берейин деп атасы Калдар деген амбал экен. Мурда ошол баягы Кытайга иштегенде, Кытайга караган учурда мына ушундай амбал деген чин алган атасы бар экен. Мына ошол Калдарга 900 жылкы 90 төө баягындай кызынын ордуна мал берди дейт да. Ал Көкөтөй өзүнүн малын ошол Ташкенттин бери жагындагы Чыйырчык деген белде, Чыйырчык деген жайлоодо кармачы экен. Мына ошол жака ат чаптырып, анан айдатып келип жана Калдарга тапшырды. Мына ошондон калган дейт. Баягы кызга үйлөнгөндө кыргызда салт болуп калды дейт да. Тогуздап мал бермей, же болбосо колунан келишинче мал бермей, мына ошондон калды. Мына ошондон калың бермей калды дейт да. Анан 10 кызды ошол Ташкенттен кошулган жанагы элге, Ташкенттен кошулган баатырларга тетиги ашар суу тартууга алып келген 41дин 10ун берип, ар бириси үйлөндү дейт. Алар дагы баягы Көкөтөй абасын коштошуп, ошонун акылына муюшуп, ар кимиси айдап келип мал берип тартуусуна баягы кызга калың берип атып, кыздарга үйлөндү дейт да. Анан калган сулуунун баарысын кыргыз менен казактын колуна бөлдү дейт. Алар дагы жөн турбастан Көкөтөй абабыз ушундай нарк баштаса, ушундай салт баштаса, биз дагы ошол салт менен алалы дешип, алар дагы анан колунда бар малын ошол кыздардын ата энесине беришип, мына ушинтип үйлөнүштү дейт. Эми мына ушул жерден Манастын Нааманга кылган баягы экинчи казаты бүттү дейт. Манас эми эки жагын жыйналып, эми кеткенге кам көрүп калды дейт. Ал жерде тура турсун, биз кече Ташкентти Манаска алдырып, өзү эшекке айланып тентип кеткен Панускан жөнүндө кеп кылып берели. Эми Манаста ушундай бир баягындай легендалар, мифтер айтылат. Анын жарымы жалган, жарымы чын деп баягы тоготпой койбостон муну да угуш керек. Анткени бул жерде абдан чоң сабактар бар. Ушул окуялардын өзүндө адамга керектүү ар кайсыл муун өтпөсүн баарысына керек боло турган акыл насааттар бар да. Мына эми Панускандын окуясы. Панус ошентип эшекке айланып, баягы аялы баласы менен качырга айланып, ал жана Келдербек деген калмактын үйүндө жүрөт алар. Келдербек салган жемди жеп, Келдербек салган чөптү жеп, Каражандын айласын кылып, Келдербек жанагы кайын суу Тейтей катынды улам базарга минип барып келип, мына ушинтип турушат алар. Панус болсо өлөйүн деп өлө албайт. Сууга боюн таштап өлөйүн дейт, өлө албайт. Ушинтип эшекке айланып өтүп кетемби деп көзүнөн баягы хандык доорунда көп турган чагында кылган кылык жоруктары улам айланып тегеренип өтөт дейт. Ал эмес тетиги Келдербекти 36 жыл мурда чакыртып, эч себепсиз токмоктотуп, уурдуруп, союлгалып, ушундай катуу кыйнаган экен. Кече ушундай Кудай таалам айландырып келип, Келдербектин акурунан атына салган жемин жейм деп атып, Келдербектен катуу союл жеп, таяк жеп, мына ушинтип качып кутулду. Мына ошолордун баарысы көңүлүнөн өтүп, дөгүрсүгөн зөөкүрлүгүнүн баарысы көзүнөн улам чубалып өтүп,
мына ушинтип Кудайга үнү жетип атты дейт да. Анан Кудайга үнү жетип, бул Манас тетигил Араник шаарына кетти. Мен эми ошол Манастын артынан барайын. Манастын колунда да аярлар бар эле. Ошол жерге барып бир айласын кылайын деп, анан жанагы мурдагы аты Араник, кийинки аты Наманген деген шаарга баягы эшек темсилеп тентип жүрүп акыры жетип келип, ошол шаарга келип айкырыкты калың салып, анан аны Манастын аярлары жана Айкожо деген аалымы мына ошолордун баарысы көрүп, анан бул кайсы бир аярдын кылган иш экенин билип, кайра Панусту адамга айландырып, анан Панус адамга айлангандан кийин анын артынан тетигил Келдербек баш болуп, анын аялы бала чакасы келип, баягы Манастын аярлары дуа окуганда баягы Панус кандын капкасынан качып чыккан бүт итке, кушка, эшекке, качырга айлангандын баары кайра адамга айланып, андан кийин Панус келип, мен Ташкентке экинчи бут басып кирбейм, экинчи хан болом деп айтпайм, экинчи бек болом деп айтпайм, көрсө мен ушунчалык көпкөн экем, көпкөндүгүм көзүмдөн чыкты акыры деп, анан кийин баягы Манастын жанында жүргөн Айкожо деген аалымга кошулуп, мен экинчи хан болбойм, андан көрө Кудай дейип жүрөйүн, ушул Кудайдын ишин кылайын деп, анан баягы жер кезип кетти дейт да. Мына ошентип бала чакасын эшитип, алар жер кезип кетип калды. Ал эми Ташкентке Манас ошол Ташкенттен кошулган Көкөтөй аксакалды хан кылып шайлады. Мына Ташкентти бийлеп, бүткүл Ташкентке караган аймактын баардыгын сурап, Көкөтөй абан мына ушул жерде туруп калды. Эми биз кайрадан Манаска келели. Манас ушул казатын аяктап, эми кайра Алтай көздөй кеткени турса, анда Ашар суу мындай деп жатат да, тетигил Намангендин башчысы. Эми сен кетип калсаң, Манас, биздин көргөн күнүбүз кандай болот? Бул жердеги элдин акыбалы кандай болот? Анткени сен кеткенден кийин наркы жактан Алооке кол курап келсе, биз кантебиз деп ошентип турса, Манас айтып жатат. Азыр эми сага Алооке кол сала албайт. Алооке өзүнө келгенче мен Алтайдан эли журтум менен көчүп бул жерге келип калам деп, анан мындай деп айтып турат да. Аман турсам мен Манас, намысың кетпес көп алаш. Аның айтып Манас күүлөнүп, ачууланып сүйлөнүп. Бадакшам бар, балык бар. Мына ушул жерлерди аябай кунт коюп угуп алсаңыздар. Бадакшам бар, балык бар. Бабабыз түрктөн калык бар дейт. Бадакшанда, балыкта түрк балдары жашайт дейт. Алаштын болгон нуркунан 6 түмөн калк бар. Үргөнч үстү кыйба бар. Урматтуу кыргыз кыйла бар. Кыбылыстан шаары бар. Байса дугул чайы бар. Сан койдон күткөн байы бар. Ыржыт, дала, чырышты, берген Кудай ырысты. Ооган кылып бир элди, оодарган Кудай кыргызды. Кыпчак, шыйба, кыргызы, жайын билбей катылса, саналар душман жылдызы. Думара бар, окчу бар, жуда кыргыз ушулар. Катаган бар, тейит бар, кармаша кетсең Кытайга, кайдан сени кейтер? Катаган тейит калкы бар, кадимки кошой алпы бар деп, мына ушул жердин баягындай аймакты айтып, ошол жерде түрк балдары, ошол жерде кыргыз балдары, алаштар жашайт деп, андан дагы кыргыздын уруулары жашайт мына ушул жактарда. Анын үстүнө тетигил жакта катаган бар ооганда. Ошол жерде кошой деген алып бар. Мына ушулардын баарысы сени жалгыз калтырбайт деп мына ошентип айтып турду да. Андан кийин анан Көкөтөй абабыз баягы сөз алып, аксакал кантсе дагы Манаска батасын берип, анан Ашар сууга дагы мындай деп айтып жүрөт да. Кудай салса көрүүчү, жакшылык жамандыгына кандай болсо көнүүчү, 10 чакалык бул тапса, ошол бенде көбүүчү, табын таап ээритсе, таш да болсо ээрүүчү. Тартын чакта олтурбай, буларга жооп берүүчү. Көпчүлүккө Көкөтөй бул сөздү айтып салганы, көтөрүлө дүңгүрөп, баарысы макул алганы. Мына ушинтип Көкөтөй сөзүн жыйынтыктап, баягы ушунча жылдан бери силер үй бетин көрбөй, ушул ата бабабыздын жерин бошотобуз деп, элди бошотобуз деп, Кытайды кууйбуз деп, мына ушинтип келдиңер. Силер биздин азаттыгыбызды колуңузга бердиңер.
силер бизди боштондукка чыгардыңар, өз жерибизге өзүбүздү ээ кылдыңар. Эми Манас сага рахмат, сага чын дилден алкыш айланайын деп ушундай батасын берип, анан Манас Алтайга кайтмакка даярдыгын көрүп калды. Эми мындан ары кандай болот окуя, аны эртең буйруса сиздерге баяндап бермекчимин. Бүгүн сиздердин баарыңыздар менен коштошом туугандар. Саламатта туруңуздар.